Баткен мамлекеттик университети тарабынан аталган окуу жайдын 20 жылдыгына карата 2020 жыл региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо жылынын алкагында көлөмү 72 саат болгон окуу процессинде маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуу темасында Баткен областынын аймагында орто окуу жайларын колдоо максатында мектеп мугалимдерине үстүбүздөгү жылдын 15 июндан баштап онлайн окуу курсу старт алган. Бүгүнкү күндө аталган онлайн окуу курсу аякталып, жыйынтыгында жалпы 130 мугалим сертификатка ээ болушту. Онлайн окуу курсунун негизги максаты жаңы сапаттык технологияларга мугалимдерди үйрөтүү жана окуучуларга билим берүүдө ошол программалардан пайдалануунун жолдорун көргөзүү дейт. Баткен мамлекеттик университетинин сапаттык билим берүү жана жогорку окуу жайларга чейинки даярдоо бөлүмүнүн жетектөөчүсү Асанова Сакина. Жаңы программаларды окутуп, ошол мугалимдер муктаж болгон азыркы кырдаалга байланышкан ушул программаларды колдондуруп, үйрөтүп, ушул бир жуманын ичинде жакшы ийгиликтер менен окутуп чыгардык деген максаттамын. Жыйынтыгын сурамжылоо, анкета сурамжылоосун жүргүздүк. Анын ичинен ушул 95% мугалимдери ушул мага ушундай 100%, 95% үйрөнө алдым, жардам болду деген өздөрүнүн билдирүүлөрүн ошол анкетага толтуруп чыгарышты. Иш бар жерде кемчилик бар деген сыяктуу онлайн курста окуп жаткан мугалимдер областтын ар кайсы аймактарында болгонуна байланыштуу. Интернет кээде үзүлүп калганы себептен окууга активдүү катыша алышпаганын айтпаганда, баары ойдогудай болуп көздөгөн максаттары ишке ашканын айтат. Окуунун жүрүшүндө негизинен тоскоолдуктар болуп атты. Чет жактагы айылдарда интернет жакшы тартпайт экен. Анан телефон менен интернет жакшыраак тарткан жерге барып атышты, үзүлүп калып атты. Кайра мугалимдер тапшырмаларды сурап жатышты. Бизде ушундай болуп калды, интернетибиз жакшы тартпады деп аларга жардам берип, колубуздан келишинче кечинде кайра кайтарым байланыш жасап аттык. Түштөн кийин дагы кайтарым байланыш жасап аттык, кайталап кетип аттык ошол мугалимдер укпай калган темалардын баарын. Тургунбаева Саида да онлайн курста окуган мугалим. Ал өзүнө бир канча жаңы маалыматтарды алып, аны иш жүзүндө да колдоноорун айтат. Курс бир жума бою жүрдү. Аябай жакшы жаңы технологияларды үйрөндүк. Ошонун ичинде мага айрыкча жакканы Excel платформасында тест түзүү. Бул абдан мугалимдерге керек деп ойлойм. Анткени мына карантинге байланыштуу баарыбыз онлайн сабак өтүп калдык. Ошондо ушул технологияларды колдонуп, кайтарым байланыш түзсөк, балдар менен аябай жакшы результат берет экен. Баткен мамлекеттик университети бул окуу процессин мындан ары да улантып, элет жерде билим тараткан мугалимдердин өз билимин байытууга жардам берерин максат кылып коюшкан. Сулайман Акматбеков, Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам медиасы.